Акыркы жаңылыктардын алдына кыскача тааныштырабыз. Бишкекте жүрөк ишин алган таштай болгон мөндүрлөр жаады. Мөндүрлөр чатырлардын жана унаалардын терезелерин тешип өткөн. Бишкекте жаран тергөөчүгө пара берип жаткан жеринен тизгинин тартып кармады. Мугалимдер мамлекеттин кулу эмес. Дастан Бекешев эң жакшы маселени козгоду. Мугалимдер дем алыш күндөрү мусор тазалап жүрүшөт. Буга мен каршымын деди. Сиз буга кандай ой пикир калтырат элеңиз? Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына бойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте көлөмү таштай болгон мөндүр жаады. Окуянын көөлөрү редакцияга видео жөнөтүшүп, ал жерде асмандан таштай болгон мөндүр жаап, чатырларды тешип жатканын көрсө болот. Туугандар, мындан караңыздарчы. Өтө күчтүү жомок болуп калыптыр го бул жагы. Да. Машалла. Мындан карабы, керемет коз. Одону эреже бузган айдоочуну токтоткон жаран коомчулуктун колдоосуна ээ болду. Бүгүн социалдык тармактарда каршы тилкеге чыгып, жол эрежесин одону бузган унаанын видеосу тарады. Окуянын өзгөчөлүгү мыйзамсыз аракетке кайдыгер карабаган айдоочунун аракети болгон. Ал эреже бузган унаанын жолун тороп, андан ары кыймылдашына мүмкүнчүлүк берген эмес. Дал ошол учурда окуя болгон жерде МАИ кызматкерлери өтүп бара жатып, болгон окуяга күбө болуп, эреже бузган айдоочуну дароо токтотуп, протокол түзүп, айып пул салган. Социалдык тармактын колдонуучулары мыйзамды сактоону талап кылган айдоочуну колдоп, мындай жарандык жоопкерчилик коомдо тартипти сактоого чоң таасир тийгизерин белгилешкен. Айдоочу только ким кетпейм мынакей. Жылаланы келип. зитайдып автоска токтоп. Бияка кирген болбойт экен. Ошого карап протокол түзүп. Kaç sonuç штрафым? 3 бирден знак бар байке. Ошол знака жол көзгө башты кирип кетип атат. Ошого түзүп. Kaç oldu? Остановка койсоңуз. Бишкекте ак үйдү жууп жатышат. Видеону Тынчтык Алтымышы социалдык тармактагы баракчасында бөлүштү. Мэр ар бир сотук үчүн $100,000 чейинки компенсация талап кылынат деп кооптонууда. Айбек Жуншалиев депутаттарга Медиа Айтматов проспектисиндеги жер тилкелеринин ээлерине компенсация төлөп берүүгө эч качан каршы эместигин билдирди. Азыр муниципалдык аймактагы мыйзамсыз алынган жер тилкелер же үйлөр боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Компенсация төлөнүүчү убагы келет. Бирок компенсацияга келгенде дароо спекуляция башталат. Бир сотук $70,000 же $100,000 деп айтышат. Андай акчаны кайдан табабыз? Жол салабызбы же бул жерди сатып алабызбы деп сурады мэр. Жерден да ушундай болот. Мына 68 билдирүү таратылган, чыңгыз айтма. Ошонун ичинен бизде 32 объект муниципалдык менчикке чыгып кеткен. Эмнеге аларды айтпайт? Ооба 36 бар. Жанагындай кызыл китеп убагында алган, бирок Союз учурунда 40-50 жылдарда эстеп атат, бирок анда деген жеке менчик деген болгон эмес. Мына 99-жылы кирип атпайбы? Жаңы жер кодекси киргенден баштап жеке менчик деген маселе жаралганда. А биз дагы айтып атабыз, 70-жылы генплан болгон, барына түшүндүрмө берилген, 2006 жылы бекитилген, ал дагы улантылган, ошондой кеңейиш керек деп. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт.
Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Токмокто 4 жашар кызды таап апасына өткөрүп беришти. Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери адашып үйүн таппай калган 4 жаштагы Адиле аттуу бөбөктү таап апасына өткөрүп беришти. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Алгач милиция кызматкерлери кыздын апасына балдарды кароосуз калтырбоону эскертишип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, андан соң өткөрүп беришти. Бишкекте тергөөчүгө пара берген жаран кармалды. Бишкектин тургуну ийнисине жардам берүү үчүн укук коргоо кызматкерине пара сунуш кылып кармалды. Ал кылмыш ишинде ийнисинин жоопкерчилигин жеңилдетүү үчүн тергөөчүгө 41 000 сом берип жаткан жеринен кармалды. Учурда 2 айга убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Булак Арча медиа. Мамлекеттин кулу эмес. Дастан Бекешев мугалимдерди ишембиликке чыгаруу туура эмес экенин айтты. Дастан Бекешев акыйкатчы Жамиля Жаманбаевадан мугалимдердин ишембиликке тартылышы боюнча үн катууну суранды. Бул тууралуу депутат Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында билдирди. Анын айтымындагы мугалимдер жана тарбиячылар кайрылышкан. Бирок мугалимдер бул тууралуу ачык айта алышпайт. Бизде жума сайын ишембилик өткөрүлөт. Бул жакшы идея. Бирок Лениндин бул ойлоп тапканы эгемендүү мамлекетибизде бир аз туура эмес формада уланып келе жатат. Элестеткиле, мугалим 5 күн балдар менен иштейт. 6-күнү аларды бекер иштөөгө мажбурлап жатышат. Бул туура эмес. Алар мамлекеттин кулу эмес да. Билим берүү министрлиги алардын укугун коргошу керек болчу. Бирок министрлик унчукпай отурат. Алар сизге кайрылса болот да, туурабы, деди Дастан Бекешев. Өз кезегинде Жамиля Жаманбаева акыйкатчы институтуна андай арыздар түшө электигин, түшсө эле дароо үн катарын айтты. Чет элдик жаран кыргыз тилин билбесе Кыргызстанга виза берилбейт. Жогорку Кеңешке министрлер кабинети тарабынан иштелип чыккан мамлекеттик тилди колдонуу боюнча мыйзам долбоору келип түштү. Анда географиялык объектилердин аттары башка тилдерге которулбайт. Билим берүү системасында мамлекеттик тил мектепке чейинки жана башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарында окутуунун негизги тили болуп саналат. Банктардагы келишимдердин текстери мамлекеттик тилде түзүлөт, расмий тилге которулушу мүмкүн. Эгерде арыз берүүчү республиканын аймагында туруктуу жашоо үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик тилди билбесе, чет өлкөлүк жаранга же жарандыгы жок адамга виза берилбейт. Ошондой эле иммигрант статусун берүүдөн баш тартышы мүмкүн. Мамлекеттик тилди билүү деңгээлин министрлер кабинети аныктайт. Тил жөнүндө мыйзамдардын талаптарын бузуу же аткарбаган жеке жактарга 5 000 сом, юридикалык тарапка 17 000 сом айып салуу каралууда. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Уулум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсө көл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда 5 000 доллар каражаты керектөлүүдө, 13 000 доллар чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кепилдиктин номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде деньги бар. Баланс кылып салам дегендерге.
Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат. Аллах таалам ыраазы болсун.